8 bölüm. Ошентип, эми Машаяк Ийса менен биримдикте жашагандарга жазалоо өкүмү чыгарылбайт. Анткени Машаяк Ийса аркылуу өмүр берүүчү рухтун мыйзамы силерди күнөө менен өлүмдүн мыйзамынан эркин кылды. Адам табиятынын алсыздыгынан улам мыйзам кыла албаган нерсени Кудай кылды. Бул үчүн ал адам баласынын күнөөлүү денесине окшогон денеге бөлөнгөн уулун жиберип, күнөөнүн жазасын ага тарттырды. Муну ал мыйзамдын адилеттүү талаптары күнөөлүү табияты боюнча эмес, рух боюнча жашаган биз аркылуу аткарылсын үчүн кылды. Адамдык табиятынын жетегинде жашагандар ошол табиятынын эңсегенин, ал эми рухтун жетегинде жашагандар рух каалаганын ойлошот. Адамдык табиятын ойлоонун кесепети өлүм. Рух каалаганын ойлоонун шарапаты өмүр менен тынчтык. Ошентип, адамдык табиятын ойлогон адам Кудайга кас болот. Ал Кудай мыйзамына багынбайт жана багына да албайт. Өз адамдык табиятынын жетегинде жашагандар Кудайга жага алышпайт. Силер болсо, эгерде ичиңерде чынында эле Кудайдын руху жашаса, адамдык табиятыңардын эмес, рухтун жетегиндесиңер. Кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаякка таандык эмес. Бирок ичиңерде Машаяк жашап жатса, анда күнөөнүн айынан денеңер өлүк болсо да, Кудай алдында акталган үчүн рухуңар тирүү. Ичиңерде Ыйсаны өлгөндөн тирилтип алган Кудайдын руху жашап жаткан болсо, анда Машаякты тирилтип алган Кудай ичиңерде жашап жаткан руху менен силердин өлө турган денеңерге да жаңы өмүр берет. Ошентип, боордоштор, биз адамдык табиятыбыздын эңсегени менен жашоого милдеттүү эмеспиз. Себеп дегенде, адамдык табиятыңардын жетегинде жашасаңар, анда өлөсүңөр. Ал эми рух аркылуу денеңердин күнөөлүү иштерин тыйсаңар, анда өмүргө ээ болосуңар. Кудай рухунун жетегинде жашагандардын баары Кудайдын балдары. Анткени Кудайдын ырыологон руху силерди кайрадан коркунучка батырып кул кылбайт. Кудайдын руху силерди анын балдары кылды. Ошол рухтун кудурети менен биз Кудайды Абба, Ата деп чакырып жатабыз. Биздин рухубузга кошулуп, Кудайдын балдары болгонубузду күбөлөндүрүп жаткан ошол рух. Ал эми Кудайдын балдары болсок, анда Кудайдын мураскорлору да болдук. Биздин Машаяк менен энчибиз бир. Эгерде анын атак даңкын бөлүшкүбүз келсе, анда анын тарткан азаптарына да ортоктош болушубуз керек. Келечекте бизге көрүнө турган Кудайдын улуулугуна салыштырганда, азыркы убактылуу азаптарыбыз эч нерсеге турбасына көзүм жетип турат. Бүтүндөй жаратылыш Кудай өз балдарын анык көрсөтө турган убакты чыдамсыздык менен күтүп жатат. Себеби жаратылыш өз максатына өзү эле жетпей калган эмес. Кудайдын өкүмүнөн улам ошондой болгон. Кудай болсо, муну жаратылыш бир күнү өткүнчүлүктүн кулчулугунан бошотулуп, өзүнүн балдары менен кошо даңктуу эркиндикке жетишет деген үмүт менен жасаган. Себеби биз билгендей, бүтүндөй жаратылыш азыркыга дейре толготуп жаткансып, кыйналып онтоп жатат. Жаратылыш гана эмес, Кудайдын алгачкы тартуусу катары ыйык рухту алган биз да, ал бизди өз балдары катары кабыл алып, денебизди куткарып алаарын самап, ичибизден онтоп жатабыз. Анткени азыркы куткарылганыбыз үмүт аркылуу гана. Эгерде үмүтүбүз эбак эле орундалган болсо, анда үмүттөнүүнүн кажети жок болмок. Өз көзү менен көрүп турган нерсеге үмүттөнмөк беле. Бирок көрбөгөн нерсеге үмүттөнүп жатсак, анда чыдамдуулук менен
күтүшүбүз керек. Ошону менен бирге алсыраган бизди рух да бекемдейт. Эмне жөнүндө сыйнаарыбызды билбей, онтоп жатканыбызда бул аркылуу ал өзү сөз менен айтуу мүмкүн болбогон эңсөөлөрүбүздү Кудайга жеткирип турат. Ал эми ички дүйнөбүздү көрүп турган Кудай рухтун жеткирип жаткан ой санаасын анык билет. Себеби рухтун ыйыктар үчүн өтүнгөнү анын эркине дал келет. Биз болсо ким Кудайды сүйүп, анын максатына ылайык чакырылган болсо, Кудай ал үчүн бардыгын жакшылыкка айландырарын билебиз. Кудай кимди эбак эле өзүнө тандап алган болсо, Кудай уулу көптөгөн бир туугандарынын арасында туңгуч болсун үчүн, ал адамдын өз уулуна окшош болуусун да алдын ала белгилеп койгон. Кудай өз балдары болууга белгилеп койгондорду чакырып алды. Чакырып алгандарын актап алды. Актап алгандарын атак даңкка бөлөдү. Мунун баарын көрүп туруп эмне дейбиз? Кудай биз тарапта болсо, анда ким бизге каршы чыкмак эле? Өз жалгыз уулун аябастан аны баарыбыз үчүн курмандыкка берген Кудай калганын бизге бекер бербей коебу? Кудай тандап алгандарды ким айыптамак эле? Бизди Кудай өзү актабадыбы? Бизге жаза өкүмүн ким чыгармак эле? Машаяк Ийса биз үчүн өлүп, бул гана эмес, өлгөндөн кайра тирилип, азыр Кудайдын сыйлуу оң жагында отуруп, биз үчүн өтүнүп жатпайбы? Андай болсо, бизди Машаяктын сүйүүсүнөн ким ажырата алмак эле? Кыйынчылыкпы? Азаппы? Куугунтукпу? Ачарчылыкпы? Жардылыкпы? Коркунучпу? Кылычпы? Ыйык жазууда айтылгандай, касапчынын колуна түшө турган кой делип, сен үчүн биз күн сайын тартылабыз өлүмгө. Бирок ошого карабастан, бизди сүйгөн Машаяктын аркасы менен биз мунун баарын жеңип чыгабыз. Себеби менин ынанганым өлүмдүн же өмүрдүн, периштелердин же жиндердин, бул замандын же келечек замандын, кудурет күчтөрдүн, жер үстүндөгүлөрдүн же жер астындагылардын, дегеле жаратылган нерселердин биринин дагы бизди Кудайдын эгебиз Машаяк Ийса аркылуу төгүлгөн сүйүүсүнөн ажыратууга кудурети жетпейт.